Гәлдир, келесо деген сөздөр бар го. Ошонун тарыхын айтып берейинби? Өзү гәлдир ушу биз тараптан болот өзүчө. Мына Жалал Абад, Ош, Баткендиктер көп колдонот. Ушул жакта жашайт. Көбүнчө оор жумуш кылгандыктан кийиништи эле билбейт, эч ким парктабайт. Мунун бир тууганы бар, келесо дегенчи. Бул ушу 11-дү бүткөндөн кийин эле Бишкек тарапка кеткен. Ошол жакта иштеп байып кеткен да. Бул жак тоготпойт деле, келсе деле кабарлашпайт деле. Кыскасын айтканда, гәлдир менен келесо экөө бир тууган өзүчө. Мунун бир карындашы бар, улам Россияга иштеген, кетип жок болуп кеткен дейт, бузулуп кеткен дейт. Сөйрүк дегенчи. Кыскасы, сөйрүк, гәлдир, келесо бир маани, бир сөз. Бирок ушуну мусулман колдонбош керек айтып коеюн. Анткени мусулман адамга колдонуш анын даражасын түшүрөт, настроениясын, маанайын түшүрөт. Аллах Таала Кур'анда айткан, Хужурат сүрөсүнүн 1-чи аятында: "Я айюхаллазина аману", Аллага иман келтиргендер, "Ла ясхар каумун мин каум", бир коом адамдар экинчи бир адамдарды маскаралабасын. Ушундай гәлдир, келесо, сөйрүк деген сөздү иштетпесин дейт. Амал кылабыз. Алла Таала буйруган. Фарз. Көп нервке тиби, мен ачуум келген болсо карана албай калам дегендерге ачууну басыш үчүн колуңду муздак сууга сал, бетиңи муздак сууга сал деп ученыйлар изилдесе, көпчүлүк амал кылганга киришти. Ушинсе жүрөктү жайылтат экен, ачууну басат экен деп. Бирок мунун чындыгын 14 кылым мурда пайгамбарыбыз айтып кеткен, билип коюңуздар. Ачуу адамдын душманы шайтандан, пайгамбардын сөзү. Шайтан оттон жаралган, отту суу гана өчүрөт. Ошондуктан пайгамбарыбыз "Фаида гадиба ахадукум фальятавадда", эгерде силерден бирөөңөр ачуусу келсе, анда ал дарат алсын деген. Ачуусу кетет. Ошондуктан ачуусу келип өзүн кармана албаган нервтенгендерге ушул видеону жөнөтүп коюңуздар, амал кылсын. Салам алейкум. Энең деп сөгүнгөн эркектерге тиешелүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам силер эч бириңер атаңарды, энеңерди сөкпөгүлө деп айткан. Ошондо сахабалар сурашты: "Я Расулуллах, кантип эле адамдар өз ата-энесин сөгөт?" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Бирөө экинчи бир адамдын атасын сөгөт, энесин сөгөт, ал анын ата-энесин кайтарып сөгөт, жооп берет эми. Ошондо өзүнүн ата-энесин сөккөн болуп эсептелет. Бирөөнүн ата-энесин сөккөнүң өзүнүн ата-энеңе каргыш алып бергениң сөккөнүң болуп эсептелет. Ошондуктан энең деп сөгүнгөн эркектерге жөнөтүп койгула, сөгүнүш арам."